Ооба, Кыргыз бермети аталган айтылуу ысык көлдүн алкагында Кыргызстанга, анын илимий чөйрөсүнө, ал гана эмес Кыргызстанда жашап жаткан ар бирибиздин жашоо турмушубузга түздөн түз тиешеси бар эл аралык форум болуп өттү. Ал үстүбүздөгү жылдын 10-12 сентябрында Ысык көлдүн Кыргыз деңизи санаторийинде дүйнөнүн 13 өлкөсүнүн космостук илимий изилдөөгө тиешеси бар илимий борборлорунун, институттарынын, академияларынын көрүнүктүү окумуштуулары катышкан экинчи эл аралык симпозиум болуп саналат. Космос бүгүнкү күндө адамзаттын жашоо турмушуна эри шаркак кирди. Анткени жердеги жашоонун ар тараптуу ыргагы, климаттык кескин өзгөрүүлөр, аба ырайындагы катаклизмдер, жер титирөөлөр, жер катмарындагы топурактын сапаты, токой жана суу ресурстарынын азайышы же көбөйүшү мына ушулардын баары илимий жана практикалык изилдөөлөргө муктаж. Уважаемые участники, разрешите вначале представить делегации и поприветствовать каждый из делегаций, которые участвуют на нашем международном симпозиуме. Космостон жерди изилдөө боюнча экинчи эл аралык симпозиумдун катышуучулары Кыргызстандан Кыргыз улуттук илимдер академиясынын президенти академик Абдыганы Эркебаев, Кыргыз улуттук илимдер академиясынын физика техникалык маселелер жана материал таануу институтунун директору академик Кубанычбек Жумалиев, Россия Федерациясынан Михаил Евгеньевич Крылев, Россиянын Главкосмос эл аралык кызматташтык институтунун начальнигинин орун басары, Бахрейндин космос изилдөө институтунун директору Халифа Ал-Халифа, Кытайдан Гуахуадунг, Кытай илимдер академиясынын академиги, Кытайдагы жерди цифралык жана аралыктан изилдөө институтунун генералдык директору, Шри-Ланкадан Ишварен, Шри-Ланка академиясынын профессору, Казакстандан Казиев Баглан Нурланович, Казакстандын космикалык системаны түзүү жана аны пайдалануу институтунун вице-президенти, Тажикстандан Юнус Мамаджанов, Тажикстандын улуттук илимдер академиясынын геология институтунун директору, Өзбекстандан Закиржан Азаматов, Өзбекстан улуттук университетинин прикладдык физика институтунун профессору, Япониядан Йошики Нинамыя, Япониянын геологиялык коомчулугунан, ЮНЕСКОдан Тавмасиян Кристик, Австралиядан Кидаху Томас Жон, Австралиянын илимий жана прикладдык изилдөөлөр бирикмесинин директору, Белоруссия Республикасынан Белоруссиянын улуттук илимдер академиясынын академиги Петр Александрович Витяс. Азыркы учурда ушул дүйнөдөгү ушу температуранын, жер планетасындагы температуранын көтөрүлүшүнө байланыштуу ошол курак жерлер түштүктөн түндүккө карай жылып баратат. Мына ошол проблеманы космостук технологияны колдонуп, космостук спутниктен ошол жерлерди карап, анан кандай кылганда токтото алабыз. Экинчи проблема ошол жердин температурасын, нымдуулугун жана башка параметрлерин көрүп туруп, быйылкы жылы кандай түшүм болот, ошол түшүмдү сактап калыш үчүн эмне аракет жасаш керек. Бул эң жөнөкөй айтканда ушул космостук технологиянын айыл чарба тармагына биринчи колдонушу болуп эсептелет. Ушул жактан бул симпозиумда ошол дүйнөлүк илимпоздор, бул симпозиумга 13 мамлекеттен өкүлдөрү келип катышып жатышат. Мына ошолор өздөрүнүн илимий изилдөө ийгиликтерин айтышып, анан кийин кандай кылганда ошол проблеманы чечебиз деген сунуштарын киргизишет. Бүгүнкү күндө Роскосмостагы өтө жакшы ийгиликтери бар. Мына ошо Роскосмостагы айтты, биз силерге бекер ошол 2 метр, 1 метр разрешениясы менен ошол сүрөттөрдү бергенге даярбыз дейт. Бул дагы бир чоң экинчи жолку жетишүү болот. Эми ошол сүрөттөрдү эмне себептен көп мамлекеттердин спутниктерин алышыбыз керек? Себеби бири-бирине салыштырып, ошол салыштырганда ар бир спутник өзүнүн баягы тартып алуу бурчу башкача болот да. Ошондо бири-бирине салыштырганда илимий жыйынтык чыгаруу тагыраак болот да. Мына ошондуктан көп мамлекеттер менен ушу чогуу иштешип, чогуу алганга аракет кылып атабыз. Негизги жыйынтык биздин ушул симпозиумдан ушул Кыргыз Республикасы
улуттук илимдер академиясы жөнүндө айтып жаткан жерим жок. Бул жерде министрликтер, айыл чарба министрлиги, Госком геология, улуттук коопсуздук комитети, тиги МЧС баардыгы ушул информацияны алып толук колдонгонго мүмкүнчүлүктөрү түзүлүп атат. Демек, мындан кийин ошол айыл чарбасындагы көп ошол тармактагы баардык тармактарды колдонууну биздин министрликтер күнүмдүк турмушунда колдонуп, реалдуу түрдө баягы ишине колдонсо болот. Андан сырткары дагы бир нерсени айтып кетели. Мынакей чек ара маселеси боюнча биздин коңшулаш мамлекеттерибиз чек арага канча техникасын койду, кандай жылып атат, же болбосо канча киши өтүп баратат, ошону дагы аныктап берсек болот да. Ошондуктан бул технологияны бүгүнкү күндө ушул республикабыз ушул борборду түзүү менен министрликке сунуш кылып жатышыбыз менен илимдин жетишкендигин, космостук технологиянын жетишкендигин ушу биздин республикабыздын жашоо турмушунун көп тармагына реалдуу түрдө колдонгонго мүмкүнчүлүк түзүлдү. Результаты будут обнадеживающими. Но в то же время хотелось бы отметить, что здесь даже две задачи рассматриваются. Не только симпозиум, посвященный дистанционному зондированию Земли, но в то же время здесь рассматривается и второй вопрос. Здесь будет проходить параллельно заседание совместной рабочей группы по разработке многостороннего соглашения, будем говорить, нового соглашения, многостороннего в рамках СНГ о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Потому что старая уже нормативно-правовая база такого сотрудничества устарела, и мы просто уже разрабатываем немножко уже другую нормативно-правовую базу. И совмещение одного вопроса очень важного, дистанционного зондирования Земли, сотрудничества СНГ в области космоса, на этом симпозиуме, это очень важно, я считаю. Илим деген татаал нерсе. Дүйнү да татаал жана кенен. Жер эненин койнунда албан түрлүү сырлар бар. Эл аралык 2-чи симпозиумдун алкагында доклад жасаган ар бир окумуштуу докладчынын сөзүнөн дүйнөлүк сырларга болгон зор кызыгууну, космостон көрүнгөн ар бир чөлкөмдү изилдөөгө болгон шыктанууну байкоого болот. Мисал катары, Казакстандын космостук системаны түзүү жана аны пайдалануу боюнча Улуттук космостук агенттигинин вице-президенти Баглан Казиевдин биздин ысык көлүбүз жана Кумтөр боюнча спутниктик байкоолорун сиздерге сунуш кылабыз. Специально для симпозиума мы сняли город Бишкек на 20 километров. Это один из кусочков этого снимка. Дальше здесь залив в районе села Михайловка. 1 сентября мы его сняли буквально 10 дней назад. Это устье реки Барскон, Южный Иссык-Куль. Дальше здесь Кумтор-2 месторождение сняли. Также мы его не обрабатывали, это просто снимок. Дальше ледник Петрова, о котором сегодня говорил председатель симпозиума. 3 сентября сняли. Дальше здесь тоже одни из озера Петрова. Бізде спутника геостационардык точка бар азыркыга чейин. Мисалы үчүн ал өтө кыйын ал точканы алыш. Бирок ошо биздин мамлекеттин өзүнүн экономикалык деңгээли ошол спутникти кое бергенге жетпей атат. Менимче аны кое берүүгө деле болот, учурууга болот. Бирок аны үчүн ошол кооперация керек да. Көп мамлекеттердин кооперациясы керек. Менимче ушундай симпозиумдар ошого демилге берип, балким көп мамлекеттердин жардамы менен да кое беришибиз мүмкүн. Стремление Кыргызстана в космос очень хорошо приветствуется, потому что я считаю, что наша братская соседняя страна, Киргизская республика, должна обладать космическими технологиями. И мы сегодня увидели, что
эта работа ведется. И для меня, например, как для журналиста, который 35 лет работает в системе космоса и ведет летопись казахстанского космоса, было очень приятно узнать, что сейчас ставится вопрос о создании космического агентства Кыргызстана. Я считаю, что любая цивилизованная страна должна иметь свою свое космическое агентство, должно развивать свои космические технологии. Я хочу пожелать, чтобы были реальные результаты вот этой работы. Всем удачи и успехов. Жер эненин пайда болгонуна 4,5 миллиард жылдан ашык убакыт болуптур. Адам баласы цивилизациялык активдүүлүккө киришкенден баштап жерди изилдеп келет. Бирок ал изилдөөлөрдүн соңуна чыккан эч ким жок. Жер дагы изилденүүгө муктаж. Анткени ар бир чөлкөмдүн, ар бир аймактын алдында катылып жаткан өзүнчө сырлар бар. Ошондой сырларга бай изилдөөгө муктаж аймактардын бири биздин Кыргызстан, анын тоолору, касиеттүү ысык көлүбүз. Экинчи эл аралык симпозиумдун пленардык жана секциялык заседанияларында жасалган ар бир доклад табияттын улуулугун жана анын түмөн түркүн сырлуулугун дагы бир жолу далилдегендей болду. Аны изилдөө үчүн илим гана алдыга жылыш керек. Ушундай алп ойлорду, жаңы ачылыштарды жараткан, космостон жерди изилдөөлөрдү жаңыдан гана баштаган Кыргызстандагы анын Илимдер академиясынын физика техникалык проблемалар жана материал таануу институтундагы анын жетекчиси академик Кубанычбек Жумалиевдин демилгесин мамлекеттик масштабта колдоо гана керек. Биз эфирдик убакыттын тардыгынан баардык окумуштуулардын докладдарын бере албадык. Бирок экинчи эл аралык симпозиумдун аягында кабыл алынган чечим анын ишинин келечекке милдет койгон үзүлүү жыйынтыктарынан кабар берип турат. Ең биринчи ушул симпозиумда ушул Орто Азия мамлекеттеринин кургак жана жарым кургак зоналарындагы проблемаларды изилдөөнүн негизинде көп ошол жыйынтыктарды эмне кылыш керек деген суроого жоопторду алдык. Экинчиден ушул симпозиумга 13 мамлекеттен ашкан окумуштуулар келип, ошол өзүнүн мамлекетиндеги космосту космос технологияларды өнүктүрүүдө, космостук аппараттарды өнүктүрүүдүнү чоң маселе катары карашты. Үчүнчүдөн эң негизгиси ушул космостук технологияларды Орто Азия мамлекеттери эле эмес, бардык ушул улуу жибек жолунун чекесинде орношкон мамлекеттерге жардам берүү иретинде ушул Кытай Эл Республикасынын председатели Си Цзиньпиндин инициативасы болгон. Ошол инициативанын негизги максаты космостук технологияларды колдонуп, ошол мамлекеттердин экономикасын көтөрүү маселелер коюлган. Мына ошону кандай кылып көтөрөбүз, кандай кылып аракет кылабыз дегенде бир гана жооп болду. Орто Азия мамлекеттерине ушул космостук технологиялар кайсы тарапта мүмкүн болсо колдонууга ошол Кытай Эл Республикасы жардам берүүгө даяр экенин көрсөттү. Эң негизгиси ушул кийинки симпозиумда Орто Азия мамлекеттеринин экономикасынын өнүгүшүнө космостук технологияны колдонуунун ыкмаларын бардыгын бергенге, жалпы бири-бирине информация алып турганга макул болушту. Ошондуктан симпозиумдун келечеги жыйынтыгы абдан жакшы болду деп айтсак болот. Ошентип, 2 күнгө созулган жерди космостон байкоо же Орто Азия чөлкөмүндөгү кургак жана жарым кургак аймактарды космостук изилдөөгө арналган экинчи эл аралык симпозиум өзүнүн ишин төмөндөгү документтерди кабыл алуу менен аяктады. Биринчи, шериктеш мамлекеттердин өкмөттөрүнүн ортосундагы космос мейкиндигин изилдөөнү тынчтык максаттарга пайдалануу боюнча кызматташтык жөнүндөгү макулдашуунун долбоору кабыл алынды. Экинчи, космос боюнча мамлекеттер аралык кеңештин жобосунун долбоору каралып талкууланды. Үчүнчү, келечекте ишке ашуучу биргелешкен долбоорлор жөнүндөгү сунуштардын тизмеси бекитилди. Төртүнчү, симпозиумдун аягында белгиленген бардык маселелерди өзүнө камтыган тиешелүү резолюция кабыл алынды. Ушуну менен Ысык көлдөгү экинчи эл аралык симпозиум өзүнүн ишин аяктады.